Şаарыбыз азыр эми Манас шаары болуп которулду. Манас шаары болуп кайрадан аталды. Мен ушул жерде бир эки оюмду айтып кетейин. Шаарга байланыштуу, эгер уруксат берсеңиздер. Себеби дегенде коомчулукта ар түрдүү ойлор, пикирлер айтылат, көпчүлүктө көп ойлор, пикирлер айтыла берет, билесиз. Бирок негизинен биз негизги стратегиялык максатты багыт кылып алышыбыз керек да. Көптөгөн адамдарыбыз, жөнөкөй адамдарыбыз, жашоочуларыбыз жана башкаларыбыз көпчүлүгү түшүнбөшү мүмкүн. Бирок стратегиялык багытты алганыбызда биз Жалал Абад шаарын Манас деп атаганыбыз бул эң туура болот. Себеби бул келечекке багытталган маселе. Туура мен деле ушу өмүр бою ушу Манас шаарында жашап, Манас шаарында, Жалал Абад шаарында жашап, Жалал Абад шаарында чоңоюп, Жалал Абад шаары биздин акылыбызга, эсибизге, денебизге, баары жагыбызга сиңип калган шаар, Жалал Абад. Мен деле Жалал Абадты жакшы көрөм, аталышын да жакшы көрөм, башкасын жакшы көрөм. Бирок ошол эле мезгилде, урматтуу тургандар, биз келечекке да ойлоп коюшубуз керек. Келечекти ойлошубуз керек. Мына Манас шаары деп атадык, буюрса, Кудай буюрса, азыркы мына биз сиздер менен чогуу азыркы муундагы адамдар ошол өзүбүзчө Манас, Жалал Абад шаары деп кыжаат боло беребиз. Бирок биздин кийинки муундарыбыз, азыр мектепте окуп аткандар, андан кийинкилер, азыр мына жаңы төрөлүп аткандар эртең Манас шаарынын тургуну болуп, өздөрүнүн өтө бийик духта сезишип, өздөрүнүн Манастын тукумдары экендигин билишип, өздөрүнүн бул тарыхтагы ордуну билишип өсө турган чоңдай муун пайда болот. Мына ошого биз багыт алышыбыз керек. Ошого багыт алышыбыз керек. Ар ким ар түрдүү атай берет. Манас, то есть Жалал Абад шаарынын тарыхында Жалал Абад кайдан келип чыккан, эмне болуп чыккан, эч бир тарыхчылар так атап бере албады бизгечи. Бир да тарыхчы так атап бере албады. Бирөөсү айтат, тигил Ферганадан келип калган бир кишинин аты экен дейт. Бирөөсү айтат, бул баягы мусулман китептеринен алынган бир сөздөрдүн негизинде болгон дейт. Дагы бирөөсү айтат, кече бир жомокчу бир саясатчыбыз бар. Ал айтып атат, бир хан болгонбу, бир шах болгон экен, ошонун 5 баласы болгон экен. Бирөөсү Бегабад, бирөөсү Жалал Абад, бирөөсү Кемпирабад экен деп ал жомогун айтып отурат. То есть ошентип отуруп, муну тактаган эч ким жок. Тарих тактай албай койду. А Манас деген бул. Манас биздин ар бир кыргыздын канына сиңген, ар бир кыргыздын оюндагы, максатындагы, жүрөгүндөгү сөз. Мен Манастын тургунумун, мен Манастын тукумумун, мен Манас шаарынын жашоочусумун деген бул кандай деген чоң сыймык, туурабы? Сезгендер, билгендер, акылы барлар, тетиктүү акылы барлар жакшы түшүнүп атсаңыздар керек. Ошондуктан Манас шаарынын аталышы боюнча мен ойлоймун, биз эң туура стратегиялык багыттагы, келечектүү багыттагы жакшы туура чечим кабыл алдык деп эсептейм. Биз ушул маселени, биздин койгон шаардыктарыбыздын койгон маселесин колдой берген биздин урматтуу президентибизге ыраазычылык билдирип коелу. Рахмат. Урматтуу тургандар, эми мына Манас шаарыны мындан ары өркүндөтүү план проекттери боюнча мен дагы айтып кетейин. Манас шаары болгондон кийин, демек биз ошого татыктуу шаар болуп, Манас Кыргызстаныбыздагы эң бир алдыңкы шаарлардын катарына барып кошулуш керек. Ал үчүн көптөгөн эмгек керек, көптөгөн убакыт керек, көптөгөн адамдардын акыл эси керек, тажрыйбасы керек дегендей, жаштарыбыздын демилгеси керек. Ошону ар бирибиз чогулуп алып туруп, бир миштин болуп аракет кылышыбыз керек. Так, аракет кылышыбыз керек. Чын чынында Манас, Кудай буйрса, мен өзүмө ишенем, мен өзүмдай келечекке ишенип турам. Манас шаары чынында Кыргызстаныбыздын эң алдыңкы шаарларынын бири болот келечекте. Ал үчүн биз аракет кыла беришибиз керек. Жакында буйрса, мен ойлоймун, биз ошо Манас шаарынын, азыр Манас шаары облустук деңгээлдеги шаар. Биз эми муну республикалык деңгээлдеги шаарга айландырабыз. 2026 жылдан. Манас шаары 2026 жылдан баштап республика деңгээлде 3-ші шаар болот.
официалдуу түрдө. Бул Бишкек, Ош, анан Жалал Абад болот. Өтөсү Манас болот. Так? Анан үчөө. Көрдүңүзбү, мен дагы деле Жалал Абад деп адашып кетип атам да, себеби Жалал Абад деген атты мен деле сүйчүмүн. Мен деле сүйөмүн. Бирок Кудай кааласа келечекте биздин Манас шаарыбыз андан да жакшы болот. Анан сырткары саясатчылар буга чейин айтып атышпады көпчүлүгү. Мен мына биринчи жолу айтып атамын. Ой, Манас шаары борбор болот экен, Манас шаары борбор болуп кетиши мүмкүн экен, тияк. Аны келечек көрсөтөт. Биз ошого татыктуу болсок, эмне үчүн болбойт? Болот, Кудай кааласа. Татыктуу болушубуз керек. Аны үчүн шаарыбызды даярдашыбыз керек, элибизди даярдашыбыз керек, журтубузду даярдашыбыз, психологиябызды даярдашыбыз керек. Борбор болуш бул оңой эмес. Жөн эле борбор деп атап коюш болбойт. Ага даярданышыбыз керек. Аны үчүн биздин мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, мына азыр эле ушул имараттан чыга калып эле карасаңар, кандай деген чоң бизде стройкалар жүрүп атат. Канчалык көптөгөн финансылык каражаттар Жалал Абадка келип атат. Ошолордун баардыгы ушу Жалал Абад шаарын өздөштүрүп, башка шаар кылып, сонун шаар кылып, мындай современный типтеги шаар кылып өстүрүүгө багыт болуп атат. Бул мына акыркы 3-4 жылдарда чоң эмгектердин бири болуп атат. Бул башталышы гана. Мындан ары дагы көбөйөт.